Бикмат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Табигый техникалык бөлүмүнүн энергетика жана физика ПСКсынын окутуучусу Шайымкулова Сабира Амангелдиевна. Электр машиналар сабагы СК-0118, ССК-217 тайпалары үчүн. Лекциялык сабактын темасы электр машиналарынын түзүлүшү, иштөө принциптери жана классификациясы. Сабактын максаты электр машиналары менен таанышасыңар, видеону көрүп анын негизги элементтерин жана түзүлүшүн аныктайсыңар, иштөө принциптери менен таанышасыңар, классификациясын билесиңер. Күтүлүүчү натыйжалары электр машиналарынын түрлөрүн билсе, анын негизги элементтерин жана түзүлүшүн талдай алса, электр машиналарынын иштөө принциптерин түшүндүрө алса, классификациясын билсе. Электр машинасы бул электромеханикалык же электромагниттик түзүлүш. Электр машинасынын кызматы механикалык энергияны электр энергиясына же электр энергияны механикалык энергияга айландырып берет. Электр машиналарын эки режимде иштейт: генератордук, кыймылдаткычтык. Электр генератордук режимде механикалык энергияны электр энергиясына айландырып берет. Электр кыймылдаткычтык режимде электр энергиясын механикалык энергияга айландырып берет. Мындан тышкары айрым электр машиналары атайын милдеттерди аткарат. Өзгөрмөлүү токту турактуу токко, өзгөрмө токтун жыштыктарын жана фазаларын өзгөртүү, турактуу токтун чыңалуусун жогорулатуучу. Мындай машиналар электр машиналык өзгөрткүчтөр деп аталат. Токко карата турактуу токтун электр машинасы жана өзгөрүлмөлүү токтун электр машинасы. Электр машиналарынын иштөө принциптери электромагниттик индукциянын негизинде жана электромагниттик күчтөрдүн мыйзамдарынын негизинде ишке ашат. Электромагниттик индукция законун биринчи болуп англиялык физик Майкл Фарадей 1831 жылы ойлоп тапкан. Ошондой эле ал электр генераторунун биринчи жолу түзгөн. Биринчи сүрөттөн силер электр генераторунун негизги элементтерин көрөсүңөр. Алар ротор, статор, ток өткөрүүчү, щетка, контактный кольцолордон турат. Экинчи сүрөттөн турактуу токтун кыймылдаткычынын негизги элементтерин көрөсүңөр. Аларга негизги элементтери болуп ротор, статор эсептелинет. Төмөндөгү видеодон силер электр генераторунун жана турактуу токтун кыймылдаткычтарынын түзүлүшүн жана иштөө принцибин көңүл бөлөсүңөр. Электр машиналарынын иштөө принцибин кандай мыйзамдын негизинде ишке аша турганын байкайсыңар. Электр генераторунун иштөө принциптери менен таанышасыңар. Иштөө принциптери. Электр генератору механикалык энергияны электр энергиясына айландырып берет. Анын негизги элементтери болуп ротор, статор эсептелинет. Ротор бул кыймылдуу бөлүгү, а статор кыймылсыз бөлүгү. Генератордун статору түзгөн туруктуу магнит талаасында ротор айланып турат. Ротордун ичинде өткөрүүчү, ток өткөрүүчү оромдор жайланышкан. Анын аягында байланыш шакектер менен бириктирилет. Байланыш шакектер ротор менен кошо айланып, ток өткөрүүчү щетка менен жылмышып турат.
Генератордун иштөө принцибинин жөнөкөйлөтүлгөн моделин карап көрсөк, анда роторду ток өткөрүүчү рамка деп алсак, анда бул рамка айланып магнит сызыктар менен кесилишин камсыз кылсак, бул жерде электр кыймылдаткыч күчү пайда болот. Бул көрүнүш электромагниттик индукция деп аталат. Рамканын аягында байланыш шакектер менен бириктирилип, ал шакектер рамка менен кошо айланып, ток өткөрүүчү щеткалар менен жылмышып өндүрүлгөн электр энергиясы кардалдарга берилет. Экинчи видеобуздан биз электр кыймылдаткычынын иштөө принциби менен таанышабыз. Турактуу токтун электр кыймылдаткычынын бул электр энергиясын механикалык энергияга айландырып берет. Электр кыймылдаткычынын негизги элементтери болуп, ротор, статор, ток өткөрүүчү щетка, коллектордон турат. Ротор кыймылдуу бөлүгү, статор кыймылсыз бөлүгү. Ротордо ток өткөргүч оромдор жайланышып, бул оромдордо электр тогу агып турат. Статор магниттик өткөргүч болуп кызмат аткарып, анын ичинде магнит талаасы пайда болот. Турактуу токтун электр генераторунун иштөө принцибинин жөнөкөйлөтүлгөн моделин карап көрсөк, анда роторду ток өткөргүч рамка деп алсак, бул рамкада электр тогу агып, магниттин плюс ортосунда жайгаштырсак, рамканын айлантуучу күчтүн моменти пайда болот да, рамканы айлантат. Рамка бир багытта айлануусу шарт. Бул шартты камсыз кылуучу атайын коллекторлор болот. Коллекторлор эки жарты шакекчеден турат. Бул эки жарты шакекче рамкага бириктирилип, рамка менен кошо айланып, ток өткөрүүчү щетка менен жылмышып турат. Кыймылдаткычтын ротору шкив менен бириктирилип, башка энергияга өзгөртүп бериш үчүн атайын ремендер жардамы менен берилет. Электр классификациясынын схемасы бул жерде көрүнүп турат. Электр машиналары кандай машиналарга бөлүнүп турганы. Электр машиналары коллектордук машиналар, коллекторсуз машиналар болуп бөлүнөт. Коллекторсуз машиналар асинхрондук, синхрондук болуп дагы бөлүнүп кеткенин силер өзүңөр карап түшүнөсүңөр. Ошондой эле электр кыймылдаткычтары күнүмдүк колдонулуучу техникаларда колдонулат. Алар төмөндөгүлөр. Ушинтип биз бүгүнкү сабагыбызды талдап алдык. Силер менен бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо үчүн төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Биринчи сурообуз: электр машиналарынын кызматы. Асы: электр механикалык энергияны электр энергиясын механикалык энергияга айландырат. Бсы: кинетикалык энергияны электр энергиясына айландырат. Индукциялык энергияны механикалык энергияга айландырат. Туура жообу Асы. Экинчи сурообуз: электр машиналары кандай режимдерде иштейт? Асы: индукциялык режимде, Бсы: генератордук кыймылдаткычтык, Гсы: кыймылдаткычтык магниттик. Бул жерде туура жообу Бсы. Үчүнчү сурообуз: электр машиналарынын негизги элементтерин ата. Асы: статор, ротор. Бсы: магнит, шакекче. Гсы: темир, жез. Бул жерде туура жообу статор, ротор. Асы.
Төртүнчү сурообуз. Кайсыл окумушту биринчи жолу электр генераторун ойлоп тапкан? Асы Петров, Бсы Фарадей, Гсы Ампер. Бул жерде туура жообубуз Бсы. Бешинчи сурообуз. Электр машиналарынын иштөө принциби кандай закондун негизинде ишке ашат? Асы ферромагниттик индукциялык, Бсы физикалык күчтүн, Гсы электромагниттик индукциянын. Туура жообу Гсы. Жыйынтыктоо. Силер бүгүнкү сабагыбыздан электр машиналарынын түзүлүшүн жана иштөө принциптери менен тааныштыңар. Схемадан электр машиналардын классификациясын билдиңер. Үйгө тапшырма. Биринчиси, күнүмдүк колдонуучу кайсыл техникаларда электр кыймылдаткычтары колдонула турганын аныктайсыңар. Электр машиналарынын иштөө принциптери электромагниттик индукциянын жана электромагниттик күчтөрдүн мыйзамдарынын негизинде ишке аша турганын далилдейсиңер. Саламатта болгула.